эмне себептен Кыргызстанга кайтып келгенимдин себеби ооба бирде бир ойлор деле болгон, ошо Россияда эле калып калсамбы, же ошо Россияда эле гражданство калып калсамбы деп аракет кылып. Жок, бирок чындыгында туулган жердин топурагы алтын экен. Кандай күн болгон күндө деле жүрөгүң туулган жериңди мындай эстеп ошол жерге тартат экен. Россия мамлекетинде иштөө шарты менен бияктыкын салыштырмалуу ошол эле өзүмдүн жаатымда иштеп аткан ашпозчулукту эле салыштырайын. Орусия мамлекетинде жөн эле даже бир жөнөкөй эле бир шаурма киоск болсо дагы ичинде бүт стандарттарга жооп берген оборудованиялар менен иштейт. А биздин мамлекетте негедир ошол эле обычный шаурма саткан киоскалардын ичине кирсеңиз, ошол эле стандарттарга жооп бербеген шарт түзүлгөн. Мунун бирден бир себеби биздин мамлекеттен ушундай күчтүү требования жокко деп ойлойм да. Айырмасы ошо шартта, аябай эле шартта, анан ошол эле маянада чынында биздик менен салыштырмалуу аякта маяна 2 эсе көбүрөөк деп койсом болот. 2 эсе көбүрөөк. Адамдын организмине тамак киргенден кийин 6 саатта сиңет. Мындай 6 саатта желудочный сок деген вырабатывать этип достаточно сиңирип, анан ошондой ашказан бошойт да. Анан биз сахар жейбиз, сахар болсо временно өлө тойгузат бизди. Анан бир 2 саат өтпөй эле кайра курсак ачып чыгат. Хотя курсагы тогу эле кайра жанагы сахар мээге сен курсагың ачты деген эле ложный маалымат берет да. Анан сиз курсагым ачып тур деп эле курсагыңыз ток болсо деле барып эле жей бересиз. Анан эле лишний жирлар накопилось, мындай чогула берет да. Лишний жирларчы. Анан ошого жараша кыймылдабайт адамчы. Ошо легкий углеводду жокко чыгарыш керек менин оюмча. Жирди прям көп жебей эле, азыраак эле жеш керек, ал деле керек да адам организмине. Анан жана белок дегенди көп жеш керек. Анан көп кыймылдаса эле адамдын кадимкидей мондай ощущениясычы, сезими кадимкидей көтөрүлөт экен да, энергиясы. Гречка, жанагындай эт, балык деген сыяктууларды күнүнө бир 2 маал жеш керек. 2 маал жегенде дагычы мында иш чыкканчакты жебеш керек да, аз эле. Мисалы бизде туура айтылган ислам дининдечи, мисалы ашказандын 3дөн 1 бөлүгү тамак, 1 бөлүгү суу, 1 бөлүгү мындай дем алганга воздух депчи. Жанагындай кола, фанта, мен азыр ушунчалык түшүнүп атам, что канча ошончалык зыян нерсени биз как будто мындай здоровый тамак катары воспринимать этип ичеткенбиз да коланычы. Кудай жараткан тамак аштын баардыгы пайдалуу. Мисалы ошол эле бал, ошол эле өсүмдүктөр таттуу да, таттуу, бирок алар эмнеге пайдалуу да? Составында сахароза, фруктоза бар, бирок в любом случае ал адам организмине мындай пайдалуу катары эме воспринимать этилет. А эмнеге адам жазап чыгарган продуктылар зыян? Мисалы элечи. Өзүбүз эле мисалы ошол эле шоколаддарды алыңыз. Сникерспи, альбени составында сахар ушунча көп, что ошол эле кола, фанта, спрайт. Даже биз өзүбүз ошо жана натуральный сокты ичип аткан сок дагы натуральный эмес. Ал дагы коладан айырмасы жок зыяндуулугучу чынына келгенде. Голодание бул адамдын организмине пайдалуу нерсе экен, естественный нерсе экен да. Сиз ачка болуп жүрсөңүз, ачка кезиңизде сиз более энергиялуу болуп жүрөсүз. А когда бир нерсени тоюп алсаңыз, энергияңыз жок болуп калат. Курсак тойгондо энергия жок, уйку келип, энергия жок болуп баштайт. Ачка жүргөндө бул адамдын организминде
аутофагия деген же кетону деген сыяктуу бир мындай подкожный жырлар же лишний бир немелер болсо, адамдын курсагында ашказанында эч нерсе жок болсо, ошо лишний жырларды жеп баштайт экен да. Даже адамдын организми ушундай бир свойствосы бар экен, что даже углевод жок болсо, сиздин организм, бирок сиздин организмге углевод керек болсо, сиздин жырыңызды углеводко айландырып туруп анан воспринимать этет экен. Ошондо сиз жана жиросжигание деген келет экен да. Жыр кадимки лишний жырлар сжигаться этилет экен. Диета десе ар кимге ар кандай түшүнүк келет да. Диета деп мына азыркы мен айтып аткан нерсени айтса болот да, мен оюмчачы. Тура диета. Тура диета, тура эмес диета да. Мисалы кээ бирлер диетадамын деп коюп деле ошо пирожныйды жей берип атпайбы, торттучу. Диетадамын деп коюп эле ак нанды жеп атат. Ак нан дагы эмнеге мындай аппак нан жеп атпайсызбы? Биз ысык лепешка алып жеп атпайсызбы? Ысык лепешкада болбойт. Болбойбу? Болбойт ал. Вообще адам ысык лепешканы адамдын могу ашказаны жакшы сиңире албайт, кыйналат. Эмне керек сизге? Мына могу жер кичинекей кухня мага. Терге жашаганга болот магачы. Мына могу жерден бөлүнөт, могу жер кичинекей душевой болот, могу жер коридор болот да кирип келгенде. Анан үстүнөн дагы кичинекей бир спальня болсо, мага ошол эле керек. Жашоого ошол эле жетет. Мансартпы? Мансарт деп атат, Байкайсыз го, экинчи кабат может. Екатеринбургтан иштеп таап келген акчама бул жерде эмес, бияктан эле иштеп тапкан акчама ул жерде алып атам. Екатеринбургтан иштеп таап келген акчама ата-энемдин үйүн курганга кичине жардам берип, анан үйлөнгөнгө эле кеткен.